Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Супара онлайн радиосу, Супара каналы кайрадан назарыңыздарда. Пандемия учурунда эл сыңары биз дагы үйдө карантинде отурганыбызга байланыштуу кайрадан пандемиянын ушу карантинден чыккандан кийин эфирибизди бүгүн миграциянын өкүлдөрүн чакырып, атайын ушул документ иштерине тиешелүү, ушу миграцияга тиешелүү маселелер тууралуу эфир кылалы деп бүгүн биз конокко Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик миграция кызматынын Россия Федерациясындагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Бейшенов Майрамбек Мырзабекович, ошондой эле Кыргыз Республикасы өкмөтүнө караштуу мамлекеттик миграция кызматынын Россия Федерациясындагы өкүлчүлүгүнүн кызматкери Абдыразаков Тоорбек Усенович. Студиябызга кош келипсиздер. Карантинден жакшы чыгып алдыңыздарбы? Элибизге баардыгы мекендештерибизге белгилүү ушу кыйналган мекендештерибизге бүт эле ушул түз эфирден көрүп аткан мекендештерибиз бар. Жардам берип, карантин ичинде дагы жөн жатпай, аэропортто жүргөн мекендештерибизге, жатаканаларда ошо көчөдө калган, жанагы үйсүз калган, квартирасынан чыгып калган мекендештерибизге бүт жардам берип жүргөнүңүздөрдү билебиз. Жалпысынан ушул карантинге тиешелүү, ушул COVID-19 пандемиясына байланыштуу карантинде кандай жумуштарды аткардыңыздар? Анан учурда карантинден кийинки миграциянын чыгып аткан жаңы бир мыйзамдарын угуп атабыз. Ошолор тууралуу кеп кылсаңыздар. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу Супара радиосу Мадина, чоң рахмат. Бүгүнкү эфирге чакырып биз келип атабыз. Сизге эмелерди суроолорго жооп бергенге да, өзүбүздүн маалымат менен бөлүшкөнгө биринчи айтып кетиш керек болуп атат. Биздин өкүлчүлүгүбүз 2016-жылы ачылган Москва шаарында. Ушул өкүлчүлүгүбүздүн эң негизги багыттары бул баягы эмгек укук коргоо боюнча биз бияка жумушка келгенбиз. Ушул жумуш апарабыз. Эмгек укуктар бул кайсылар? Бул баягы эмгек акысы ала албай жүргөндөргө, мигранттарга жардам берүү, анан баягы вакансия же ишке орноштуруу боюнча биз көмөк көрсөтөбүз. Анан баягы груз 200 деп коебуз, ошолорго да көмөк көрсөтөбүз. Эң негизги ошо айтып кетиш керек болуп атат. Бул эмгек укуктарын коргоо боюнча биздин өкүлчүлүгүбүз ачылган. Посольствонун айырмачылыгы эмне десек, бул посольствонун функциялары алардыкы баягы жалпы биякта жүргөндөр, биздин жараныбыз жүргөндөр боюнча алар жалпы аларга жардам берет. Укуктарды жалпы коргойт да. Биздики именно ошол эмгек укуктарын коргоо боюнча биз иш апарабыз. Бирок сиз айткандай баягы карантин убагында 17 мартта посольствонун алдында оперативдик штаб ачылды. Ошол штабка биздин представительство кирген, ички иштер министрлигинин представительдери кирген, СНГ представительдери кирген, посольствонун диаспоралардын лидерлери кирген. Ошол штаб 17 мартта баштаганда азыркы убакта да ошол штаб иштеп атат. Сиз айтып кеткендей эле биз баягы аэропортко барыш үчүн ошол штабтарда чечим чыгарган, баягы хостелго жайгаштыруу боюнча, биздин мекендештерге жардам берүү боюнча, баягы биздин тамак аш берүү маселелер боюнча, анан колл-центрга да биздин сотрудниктер бар. Колл-центр баягы сиз билгендей круглосуточно дагы эле иштеп атат. Ошол ишти апарып атабыз. Бирок эң негизги биздин багыттарыбыз мен айтып кеттим. Бул эмгек укуктарды коргоо боюнча иш апарабыз. Бирок дагы бир нерсени айтып кетиш керек болуп атат. Ошол карантин убагында биз ошол штабка да жардам берип жүргөнбүз. Бирок биздин өзүбүздүн да жумушту апарып атканбыз. Бирок карантин киргенден кийин көбүнчө работодательдер иштебей калды. Көбүнчө фирмалар, анан жумуштар жабылып калган. Ошого караштуу биздин жумушубуз баягы удаленный системага өтүп калганбыз да. Биз арыздарды баягы электрондуу адрес менен алып баштаганбыз. Арыздарды, обращенияларды ошол электрондуу вариант менен иштеп, анан аларга жооп берип баштаганбыз. Азыркы убакта
азыркы убакытта биз электронно да иштеп атабыз и бизге да бир жарандарыбыз келсе ошолор менен сүйлөшсө обращение же арыздарды азыр кабыл алып атабыз да. Жакшы. Ушул эми учурда сиздерге кандай маселелер боюнча көп кайрылып атат? Карантин чыккандан кийинки маселелер. Карантин чыккандан кийинки бул маселелер баягы эле биздин эмгек акын ала албай жүргөн кишилердин саны көбөйүп атат. Биз айтып атпайбыз 2 ай боюнча работодатель менен биз чыксак, работодатель бизге жооп берет. Мен азыр карантиндемин, мен иштей албайм, фирмам жабык. Анан бул карантин бүткөндөн кийин давайте ошого биз ошол маселени чечкенге бир аракет кылалы. Ошол үчүн азыр бүгүнчө ошол эмгек акы боюнча анан эң негизги дагы экинчи багытыбыз бул баягы ишке орноштуруу. Азыркы убакытта ошол эң актуальный болуп атат. Билип атпайбыз, карантин бүткөндөн кийин көбү биздин жараныбыз көбү жумушсуз калышкан. Ошол үчүн биз азыр аларга кайсы жерден болсо вакансия анан работодатель менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, ошолорго сунуштап атабыз, көмөк көрсөтүп атабыз да, вакансия боюнча. Азыр эки ошол багыт боюнча эң актуальный багыттар болуп атат да азыркы убакытта. Мен анда дагы сөздү улайын дагы, бул жерде биз эфирде мен кайрылуу жасап кетейин дагы, анан суроолор бар экен, суроолорду берип өтөйүн. Урматтуу мекендештер, бүгүн бизде түз эфирде Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик миграция кызматынын Россия Федерациясынын өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Бейшенов Майрымбек Мырзабекович, ошондой эле кызматкери, ошол өкүлчүлүктүн кызматкери, миграция өкүлчүлүгүнүн кызматкери Абдыразаков Тоорбек Усенович конокто. Андыктан суроолоруңуздар болсо бизди Instagram баракчабыздан, соцсеттерден, Одноклассники, YouTube, Facebook баракчаларыбыздан көрүп турган мекендештерибиздин кайрылып кетет элем. Суроолоруңуздар болсо түз эфирдин астына комментарийлер менен кайрылып койсоңуздар болот. Ошондой эле биздин WhatsApp номерге 8925 805 98 99 номерине WhatsAppка жазып койсоңуздар, түз эфирден биз сиздерден келген суроолорду окуп бергенге даярбыз. Албетте сиздердин суроолоруңуздун негизинде түз эфирибиз уланмакчы. Сиздерге биз анонс кетиргенде ушул кече эртеңки күнгө, ошо 19-июнга карата ушул эфирибизге конокко келет дегенде, бул жерде сиздерге жазылган, калтырып коюшкан мекендештердин суроолору бар эле. Эл арасында азыркы учурда чартердик рейс менен кетип жаткан жарандарга дароо белгисиз мөөнөткө кайра Россия Федерациясынын аймагына кирүүгө мүмкүнчүлүгү чектелип жатат деген сөздөр тарап талкууда дейт. Ошол кептин чын төгүнү барбы? Эгерде чындыгында чектөөлөр коюлуп жатканы чын болсо, эмненин негизинде коюлуп жатат? Ага да негиз керек да деген ушу суроо менен кайрылышыптыр. Ушул суроого жооп берип койсоңуздар. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, баарыңыздарга кутман каалайбыз. Мындай бул нерсени Россия Федерациясынын премьер-министри Мишустиндин кайрылуусунда бул 18-мартта чыккан кайрылуу болчу. Мында анда жанагы Facebook'та башка группаларда кетип аткан сөздөр ал калп. Ал 3 жылга киргизбей коет экен, андай кылат экен деген нерселер туура эмес. Негизинде көргөзүлгөндө ошол документте карантин убагы бүткөнгө чейин деп жазылган. Эми азыр Россиянын территориясында пока карантиндин убагы бүтө элек. Россияда бир эле биздин мекендештерге эмес, өздөрүнүн жарандарына дагы сыртка чыгууга уруксат ача элек. Берилек, ошого байланыштуу бул пока так белгиленбеген дата болуп эсептелет. Аны 1,5-3 жыл деген ал калп нерсе. Жакынкы убактарда Кудай буйруса жол ачылып, чек-аралар ачылып кала турган болсо, биз Кыргыз Республикасы Россия Федерациясы менен бирдикте Европалык экономикалык союздун мүчөсү катары биздин мамлекеттин жарандарына андай тыюу салынбайт деген ойдобуз. Кудай буйруса жол ачылып, чек-аралар ачылса, мурдагыдай калыбына келип эле кирип чыгып иштөөгө укук берилет деген негизде. Себеби бул жерде мамлекеттер аркылуу сүйлөшүүлөр, документтер бар. Ошого негизделип гана айтылат. Анан жанагында мен да угуп атам. Голосовой сообщениелер келип атат. Бирөөлөр бир Москванын департаменти менен сүйлөштүк эле деген келип атат. Эми ал департамент
же бизге окшогон өкүлчүлүктөр эмес, бул мамлекеттердин башчыларынын деңгээлинде сүйлөшө турган нерселер. Ага биз киришип албайбыз. Кудай буйрса жол ачылса кирип чыгып иштегенге мүмкүнчүлүк түзбөк деген ойдобуз. Бул жерде бирөө бизге чыгып атат. Мен байланышты кабыл алганга аракет кылып көрөйүн. Жок, бул жазаттыр. Кайра мен суроолорго кайра барайын. 24 июндан жумасына 4 рейс болот деп жатат. 15 июлдан регулярдуу рейстер ачылат деп жатат. Төмөндөгү авиа каттамдар тууралуу кеңири жооп берсеңиздер, канчалык чындыкка жакын? Майрамбек, Доорбек агайлар. Улара деген эжекебиз кайрылаптыр. Авиа каттамдар боюнча айтып кетсек, бул азыркы убакта бир жумада бир жол Москвадан Ошко бир жол, анан Бишкекке да бир рейс каттамдар болуп атат. Азыркы убакта ошондой каттамдар болуп атат. Анан Новосибирский боюнча, анан башка региондор боюнча сүйлөшүүлөр болуп атат. Бирок баягы регулярный рейстер азыркы убакта жок. Регулярный рейстер боюнча Росавиациядан маалымат түштү. 15 июлдан баштап международный регулярный рейс ачылат деп. Бирок азыркы убакта ошол бул маселе чечилек, бирок чечилгенге аракет кылышат. Жакшы. Урматтуу мекендештер, сиздерден келген суроолор аябай көп. Сиздерге тиешелесе бүт эле Москвада, Россиянын аймагында жүргөн мекендештерибиздин маселелерин чечүүдө сиздердин аябай ордуңуздар зор. Чындыгында көпчүлүгүнө колдон келишинче жардам берип келатасыздар. Бул жерде мен голосовой бар экен, голосовойду койгонго аракет кылайын WhatsApp'тан эле. Бул мен Ысык Көлгонунан. Алло, саламатсыздар. Доорбек, кандайсыңар? Бул мен Ысык Көлгонунан Үмүт Туюкбаева. Алиева Токтогандын бакчасында. Мен былтырда жыл окшойда жүргөм, операция болуп кызым ошол ишмеймин. Анан мен кызым да ошол Пензада окууда эмес деле. Ушу келе албай атат, бир немеге посольстводан эктеп бир списокко включать этип көрбөйсүздөр жардам кылып. Такыр ошо келе албай айлам алты кетип атат. Кыргызстанда билесиңер да жумуш жок, после операция иштеген да жокмун. Пенсия болсо 4000, же берет келбейт, же эчтеке келбейт. Эптеп бир жардам кылыңыз, жакшылыгыңызды унутпайын. Мени элестетип атасызбы? Көйдүк. Рахмат эже, сиздин үнүңүздү уктум Үмүт эже. Азыр мындай да бул рейстер боюнча Росавиация менен элчилик иш алып барып атат. Элчибизди көрүп атасыздар, күнү түнү өзү рейске барып узатып Аликбек Жашанов өзү кошо жүрүп атат. Даже мен көрүп атам, элчибиз түнкү саат 3-4дө дагы соцсеттерде, Facebook'та жооп жазганын көрүп мен таң калдым. Аликбек Жашановга чың ден соолук каалайбыз. Ушундай эл менен жакшы иштешип атат. Азыр ошо элчиликтин алдында сатчандык бөлүмдө биздин эжекебиз иштейт, Абдужапарова Бибия Самиятында. Студенттердин азыр бүт суроолорун кабыл алып атат. Эми студенттерге караштуу бир өзүнчө бир рейске может сүйлөшүүлөрдү жүргүзүлүп аткандыр. Сөзсүз түрдө үнүңүздү жеткиребиз. Мен сизге кийин өзүм жеке номер менен да чыгып байланышка чыгып коёмун. Азыр студенттер боюнча да көп маселелер чечилип атат. Себеби окууну бүтүп алып карантинде жатып чыгып үйлөрүнө кайта албай аткан студенттер азыр 3000ге жакын. Кыргызстандын жарандары бар. Аларга дагы бир спец рейстерди сүйлөшкөнгө элчилик азыр чоң жумуштарды жасап атат. Кудай буйрса жакында эсенчилик болуп калса кызыңызды көрүп каласыз деген ниеттебиз. Буйрса, бул жерде сиздерге жазылган кабыл тилектер, суроолор бар экен, мен окуп өтөрөйүн. Шайра Ноокат кызы деген биздин эжекебиз бар. Салам Супара каналы жана миграция өкүлдөрү баарыңыздарга ийгилик каалайбыз дейт. Рахмат сизге, Шайра эже. Барманбай Самытов дейт. Ассаламу алейкум Супара радиосу жана диаспоранын өкүлдөрү. Алейкум ассалам. Жыпар деген ушу да бир мекендешибиз жазып туруп. Простой смертныйлар качан уча алат дейт. Башкалар деле бар эле простой.
толуктап жооп берип кетиңиздер. Баягы авиа каттамдар боюнча спискага бизге да ошондой маалымат түшөт, спискага простой смертныйлар кире албай атат. Айтып кетиш керек. Бул посольствонун алдында комиссия, атайын комиссия түзүлгөн. Ошол комиссияларга посольский сотрудниктер кирген, МВДнын сотрудниктери кирген, именно диаспора лидерлери киргизилген да. Анан баягы врачтар, анан баягы социальный тармактан специалисттер кирген. Ошол түшкөн арыздарды алар карап чыгышат да, ошол комиссияда. Айтып кетиш керек, баягы канча биринчи чартерный рейстерге биз баягы кайсы категорияга киргизгенбиз. Категория биринчи бул баягы боюнда барлар, анан баягы оорукчандар, аялдар менен, балдар менен 2 жашка чейин балдар деди. Ошол көбүнчө ошол рейстерге ошондой категориялы адамдарды киргизгенбиз. Азыркы убакта уже могу акыркы рейс 7 июнда, 14 июнда жөнөткөндө биз уже айтканбыз, уже башка категорияда кирип калышы мүмкүн. Ошол үчүн азыр мына могу суббота, воскресеньяга башка баягы биякта айткандай простой смертныйда кирип башташты. Бул жерден дагы суроолор бар экен, мен окуп өтөрөйүн. Азамат Шамшидов дейт: саламатсыздарбы Мадинеже? Майрамбек Мырзабекович Доорбек Усенович. Маска шаарында иштеп жүрүп ооруп калган эжем Шамшитова Алтынай Темирбаевна Кыргызстанга кете албай кыйналып турган маалы. УЗИ кагаздарына таянсак, диагнозу рак молочной железы деп тыянак чыгарып беришти. Мындайча айтканда көкүрөгүнөн рак экен. Тезинен келип Бишкекте дарылануусу керек. Жакынкы рейстер менен кезегин жылдырып учуп кеткенге жардам берүүңүздөрдү суранабыз. Майда кезекте тургандар учушат деп билет саткан жерде киргизбей атышат. Суранып жардам берүүңүздөрдү өтүнөбүз деп Азамат Шамшидов. Жооп берип коеюн. Азыр Майрамбек Мырзабекович айткан сөздөрдүн баары туура, ошого да кошумчалап айтып коелу. Мына азыр күнүндө өзүңүздөр көрүп атасыз, соцсеттерден биздин граждандар өздөрү деле реклама кылып чыгарып атышат. Элчиликке күнүнө жок дегенде 400, 500, 600ге чейин адамдар келип жатат. Күндөн күнгө список көбөйүп атат. Бүгүнкү күнгө 7000ден ашык адам арыз. Ошонун ар бир күнүнөн өтө оор акыбалдагыларды, тез арада кетчүлөрдү биринчи очередке коюлуп атат, оорулар. Мурда боюнда барларды сыйлап, аял кишини кыргыздар сыйлайбыз деп көтөрүп аттыгы эми боюнда барларды категорияга бөлүп баштады. Себеби анча-мынча адамдардан арыз түшүп атат. Боюнда барлардын жолдоштору бар, ошолор багат, биз жетим жесирлербиз дегендер келип атат. Ошолорду эске алып, элчиликте элчибиз Алипбек Жакшанович өзү айткан, жөнөкөй адамдардан да какой-то процент кошулуш керек, канча айдан бери кете албай атканда деп. Азыркы рейстерде Кудай буйруса жөнөкөй адамдардан мурдатан жазылгандардан кошулат. Анан азыркы эженин аты фамилиясы менен жазып аламын дагы. Комиссиядан дагы бир суранып көрөбүз. Өтө оор акыбалдагылар срочно кете тургандарга жардам берилип атат. Андай нерсени өткөндө бир бала бутунан кесип ампутация болуп кеткен экен да, биринчи рейс менен. Азыр ошого мисалы үчүн дары-дармегин эми ушул жактан сатып алып, биз жардам берип кетирип атабыз, холодильник камерада. Анан айттым, ушул жерде кичине кармап турсаңар болмок экен го, лечениесин жасап, эптеп эле Кыргызстанга кетиштин аракетин кылбай деп. Өздөрү да туура түшүнүп атат. Биз да оңтойсуз жолго салып атат да. Ошон үчүн сабыр кылыңыздар, баарын эске алып атабыз. Мына азыр Кыргызстан мамлекети бир бүткүл дүйнөдөгү биздин кыргызстандыктардын 12.000ден ашык адамды кайрып алып келди. Бул дүйнөдө эң чоң көрсөткүч болду. Даже Россия мамлекети анча алып келе элек. Россиянын өзүнөн 10.000ге жакын адам кетти. Анан өткөндө биздин ошо комиссиянын төрагасы Тимур Салаев чыгарган нерсесине комментарий калтырышыптыр. 47 рейс кандай учуп кетиши мүмкүн деп. Ал общий берилди. Анын ичинде спецрейстер бар, военныйлар, жанагы спецприемниктерде түрмөдөн чыккандар, булар спецрейстер менен кетип атты. Мына армиянын кызматкерлери, окууга келген академиктер бар. Кыргызстанга азыр ушул мезгилде керектүү квалификация окууну бүткөндөр аларга спецрейстер берилет. Ошол нерсе менен кеткендер кошулуп ошончо адам болду. Атак мына биздин чартерный рейстер башка мамлекеттерде жок азыр мындай рейстер. Бир Кыргызстанда гана бар. Еще неделясына ушу элчибиз Алипбек Жакшановичтун мамлекет башчысына жеткизип, Сооронбай Шариповичтин сүйлөшүүлөрүнүн негизинде ушул нерселер коюлат. Бул өтө чоң нерсе, муну жетишкендик. Экиден рейс кетип атат. Ошкон, например, аэропорт кичине болгондуктан
200 месталык орунду самолет экенде Аликбек Жакшанов сүйлөшүп атып 290-300 месталыкты баягы зордукта эле аэропортко кондуруп атабыз да. Бишкекке 400 месталык самолет учуп атат. Комиссия карап атат. Эми баарыбыз түшүнөбүз, баарыбыз үйүбүзгө кайтыштыкка каалап атабыз, туура түшүнөбүз. Бирок ошонун ичинен азыр жөнөкөйлөрдү да кошконго, Майра Бекмурза айтып кетти, элчилик комиссия эске алып атат. Кудай буйруса баарыбыз эсен аман үйгө жетебиз. Кичине сабыр, кичине 15-июлдан ачылат деген жакшы ниеттерде турабыз. Ачылып калса, баягы кадимкидей эле рейстер менен учуп барып жетип алабыз. Азыр жетип алганда кайра жазып атат. Биз кайра качан киребиз деп. Эми ушундай экенбиз да, туура түшүнүңүздөр. Кудай буйруса баары жакшы болот. Урматтуу мекендештер, мына сиздерден келген суроолорго жооп берип, бүгүнкү биздин конокторубуз миграциянын өкүлдөрү жана жетекчиси Майрамбек Мырзабекович, ошондой эле кызматкери ошол Дорбек Усенович, сиздерден келген суроолорго, сиздерден келип аткан ошо кандай маселелер болуп аткан болсо, ошолорго жооп бергенге аракет кылып атат. Андыктан сиздерден келген суроолорду биз дагы да болсо окуп өтөбүз. Регистрациям 5-май күнү бүткөн, узартсам боло береби деген да бир суроо. Эки суроо бар. Бул суроо боюнча мен окшойт, ошону экөөнү бир окуйун. Экинчиси регистрациямдын суроогу 9-июнда бүтүп калды. МФЦга барсам, жашаган квартираңдын кожоюну менен кошо кел деп жатат. Деп ошо эки суроону бириктирип окудум. Регистрация боюнча айтып кетиш керек болуп атат. Мына 16-июнда Россиянын президенттин указына өзгөрүүлөр киргизилди. Баягы 18 апрелде указ чыккан, 15 марттан 15 июнга чейин баягы регистрация болгону, вид на жительство, ар кандай баягы Москвада же Российская Федерацияда жүргөндө ар кандай статус бар да, ошол статус временно приостанавливается деп айтылган. То есть баягы жөнөкөй сөз менен айтканда 15 марттан 15 июнга чейин баягы биздин жараныбыздарга регистрациясыз жүргөнгө мүмкүнчүлүк бар болчу да. Азыркы могу жаңы указ чыккандан кийин 15 сентябрга чейин, ошол мөөнөт 15 сентябрга чейин узаттырды. Ошол үчүн азыр ошол биздин жараныбыздарга айтып коюш керек, 15 сентябрга чейин силер ошол регистрация 8 майда бүткөн же 20 майдагы же 1 июнда бүтсө дагы 15 сентябрга чейин силерге мүмкүнчүлүк бар да, свободно жүргөнгө. Анан ошону регистрацияны 15 сентябрга чейин болсо болот да, узартып. Демек, бул жанагы срогу бүтүп калган регистрациялар болсо 15 сентябрга чейин жүрө берет да? Жүрө берет, эч кандай. Анан эгерде көчөдөн тосуп ушундай немелер болбойбу? Кошумча маалымат берип кетейин. Эгерде кимдин ошол карантин убагындагы бүтүп калгандар 15-не чейин жүрө берет. Бир гана негизде азыр себеби пандемияга байланыштуу иш орундары топтолуп көбөйүшкөндөр жабырып калгандыгына байланыштуу чегара жабуу үчүн ушул указды Владимир Владимирович Путин чыгарды. Эгерде кимдин мурдатан иштеп аткан иши болуп, эмгек келишимин түзүп иштеп аткан болсо, алар сөзсүз түрдө узартыш керек. Себеби ал Россиянын эмгек кодексине туура келбей калат. Аларга тиешеси жок болуп калат. Эгерде сиз официальный иштеп трудоустройстволуу ишиңиз токтобой иштеп аткандар бар да, магазиндерде алардын регистрациясы бүтсө, алар сөзсүз түрдө узартыш керек. Кийинки жылга иштейт да, ал кетпей. Ошондой адамдар узартып алсын. Анан бүгүн бизге жакшы бир суроо келип түштү, бир эжекебизден. Билесиздер да, былтыр апрель айында амнистия болгон. Амнистия мезгилинде бул эже 2014-жылы келген экен дагы, ошол бойдон кара тизмеге кирип калып, анан амнистиядан былтыр амнистияда ошонусу акталып, регистрациясын 1 жылга койдурган экен. Эми ошол эже суроо берип атат, мен 1 жыл кийинки жылга дагы узарта аламбы деп. Анан сураштырып көрсөк, анын баягы миграциялык картада цель выезда деген бар да. Максат келүү максаты, кирүү максатында коммерческий деп жазып койгон экен. Бул эми частный деген нерсе, эгер коммерциялык, частный менен кирген болсо, ал миграциялык закондо 90 күнгө гана жүрө алат. Анан азыр 2-жылга узартылганын сураштырсак, ал бул ушул 15 сентябрь бүткөнгө чейин гана регистрациясы жок жүрө алат экен. Андан кийин чегара ачылгандан кийин сөзсүз түрдө чегарага чыгып келиш керек. Себеби ушундай мекендештер бар, мен билем.
амнистия мезгилинде 115 000 Кыргызстандын жаранын амнистияга илешкен. Ошолордун баарына ушундай суроолор келип калышы мүмкүн деп түз эфирде айтып атканым, урматтуу мекендештер. Кимде ким амнистия убагында өзүн легализация кылып алып 1 жылга узартылган болсо, ошолор 15 сентябрга чейин гана жүрө алат дагы. Андан кийин чек ара ачылса, сөзсүз түрдө узартпастан чек арага чыгып келүүсү милдеттүү. Азыр бирок чек арага чыкканга кайсы жакка чыкканга? Жок, азыр чек аралар жабык. Кийин июлданбы, сентябрданбы кайсы чек араны Россия ачат да, ошол мезгилде жанагы регистрация бүткөндөр легализация болуш керек да, законду бузбаш үчүн чек арага чыгып келет. Кайсы мамлекет менен чек арасына Казакстанбы, Кыргызстан мененби авиакаттан, автобустар, поезддер менен барып келсе болот. Дагы бир айтып кете турган нерсе, бул регистрация боюнча указдын негизинде баягы 15 марттан 15 сентябрга чейин баягы регистрациясы бүтүп калса, эч кандай баягы ответственностьке эч кандай тартылбайт да. Эч кандай выдворение, депортация болбойт. Демек азыр регистрация эгер иштеп жаткан мекендештерибиз болсо, Россиянын эмгек кодексинин законуна байланыштуу аны узартыш керек да. Узартканга жанагы МФЦлар жок, азыр уже ГУЯ миграция кызматынын бөлүмдөрү уже иштей баштады. Кечеден баштап иштей баштады, алар уже өз иштерин уже кылат. Через МФЦ кылабы, же через ГУЯ мурдагы ФУМЕС узартып алса болот. Эмгек келишим түзүлгөндө, эмгек келишимдин бир экземпляри иш берүүчүдө, bir egzemplari işçide, bir egzemplari FUMES'ke topşırıladi. Oşonun negizinde bazada turat, kayra 1 yılga uzartıp koysa bolot. Мына урматтуу мекендештер, регистрация тууралуу бизге чындыгында кайрылган мекендештерибиз карантин ичинде да аябай көп болчу да. Мен мекендештерге кайрылып отурайын, бизди көрүп отурган Instagram баракчабыздан, Facebook, YouTube, Одноклассники соцсеттерден көрүп отурган мекендештерибизге мына азыркы жоопту уктуңуздар. Демек, регистрацияңарды узартсаңар болот, МФЦлар, ФУМЕСтер иштеп атат экен. Уже мына бүгүнкү биздин конокторубуз айтып атат. Мен суроону андан ары улантайын. Суроолор аябай көп, чындыгында РФ паспорт ала элек, өзүмдүн паспортум бүттү дейт. Анан узартайын десем, отказ кылсын деп узартпады. Короче, я сейчас гражданка ничьей страны. Как решать деген ушу суроо менен кайрылган. Паспорттор боюнча бул вообще биздин компетенцияга кирбейт, бирок баягы посольствонун консульский отделениеге барып, ошол жерде паспорт боюнча, гражданство боюнча ошол маселелерди чечсе болот да. Бул мындай болуп калышы мүмкүн да. Булар бизде ушундай суроо кечеде бирөө келип түштү эле. Көбү бир 3-4 жыл мурун гражданство Россияга тапшырабыз деп келип алып, Кыргызстандан учеттон чыгып келет, листок выбытия толтуруп. Анан келгенде консулдук бөлүм, консулдук учетка алып, анан постоянно место жительства в Российской Федерации ПМЖ басып берет. ПМЖ дегенди баарыбыз билебиз. Ошол бойдон, ошол гражданын же тапшыргандагы документи кабыл албай жүрүп калганда, ошол мезгилде, ошол Кыргызстандын жараны кайра келип консулдук бөлүмгө келип, Россиянын миграция кызматынан справка берилет. Россиянын жарандыгын алгандыгы жок деп, анык деп. Ошону көргөзсө, кайра ошо консулдук бөлүм койгон консулдук учетко ПМЖны аннулить этип жокко чыгарып справка берет. Ошонун негизинде Кыргызстанга барып, кайра учетко туруп Кыргызстандыгын жарандыгын сактап калыш керек эле. Ошондой кылбаган адамдар көп. Мына кече бирөө кайрылды 2014-жылда ошондо отказ от гражданства деп нотариально толтуруп алган. Анан билесиз да, бир мамлекеттин граждандыгынан чыгуу үчүн ал ФМС же посольство же башка чечпейт. Аны мамлекеттин президенти 1 жылда 1 карап чыгарат. Анан мамлекеттин президентин указына илешип граждандыгынан чыгып калган болсо, бул жака келип Россиянын жарандыгын албай калган болсо, анда ал эч жактын гражданы эмес болуп калат дагы, статус бар. Лицо без гражданства деген. ЛБГ деген болуп калат да. Ал ЛБГ берилгенден кийин анын үчүн дагы чоң процедуралар бар. Аны эгер апасы гражданин России, же атасы гражданин, ошол нерселердин негизинде кайра документтер болот.
толық маалыматты Кыргыз Республикасынын Пасо элчилигинин консулдук бөлүмүнөн Большая Ардынка көчөсү 64-ден толық келип консулдаттардан, юристтерден так маалымат алып алса. Себеби берген суроо жазылып калышмат, документтүү түрдө ар кандай болуп калышмат. Аны такташ үчүн ошо консулдук бөлүмдө документтерин карап, жарандын толық маалыматты жоопту бере алат. Мына урматтуу мекендештер, гражданство тууралуу маселелерибизди айтып өттүк. Андан биз суроолорду уланталы. Мырзабек мырза дейт, ошо бизде Супара каналынын Facebook'та баракчасынан жазып, түз эфирдин астына жазып аткан мекендештерибиз. Мырзабек мырза миграция тууралуу мыйзамдар, токтомдор чыгаруу менен элге жеткирип, жалпак тил менен түшүндүрүп турсаңар. Урматтуу, мен айта кетейин, урматтуу Мырзабек мырза, биз ошол карантин бүтөөрү менен ошол миграциялык маселелер, миграцияга тиешелүү маселелер пайда аябай көбөйүп кеткендиги үчүн бүгүнкү биздин конокторубуз дагы өздөрү да кайрылып атайын ушул бүгүнкү сиз айтып аткан суроолоруңуздун бири ушул деп айтсам болот. Калган сиздер өзүңүздөр толуктап айтып койсоңуздар, урматтуу Доорбек Үсөнов же Майрамбек Мырзабекович, кимиңиздер жооп бересиздер? Мырзабек мырза менен мен экөөбүз Facebook баракчабызда доспуз. Мен өткөндө чыгарганбыз. Биз өкүлчүлүк информацияны толук чыгарып, сиздерге келгичекти Максим Медиа деген биздин бир канал ачкан жигитибиз бар. Ошол аркылуу алдыдагы жүктөгөнбүз. Facebook баракчабыз мен өздүк баракчамда бар. Жана представительство госслужбы миграция Российской Федерации деген баракча бар. Ошого да толук маалымат менен жалпак тил менен чыгарганбыз. Андан да жалпагыраак тил болсо, биз өздүк баракчада жазса, мессенджерден жооп беребиз. Рахмат сурасам. Рахмат, бул жерде дагы сиздерге кабыл тилектер бар экен. Улара Эргешбаева, эл менен тыгыз байланышта иштешип жаткан биздин жигиттерге рахмат деп ыраазычылык жазыптыр. Андан дальше улантсак, биз чартер каттамда Россия Федерациясынын жарандары кантип учуп жатат, ошол тууралуу айтып өтсөңүздөр деп Улара Эргешбаева дагы суроо бериптир. Чартер Россия Федерациясынын жарандары дейт го. Кыргызстанга же Кыргызстандан Россияга толук жазып атыр. Чартер каттамда РФ жарандар кантип учуп жатат, ошол жарандар Кыргызстандан учуп кеткенде, учайын деп атканда, алардын атайын портал бар. Ошол порталга кирип регистрация болуп, анан биздин Кыргызстанда Российский Федерациянын элчилиги бар. Ошол элчилиги аркылуу алар учуп келишет да бияка. Анан Москвадан Кыргызстанга учса, баягы Россиянын жарандары андай азыркы убакта мүмкүнчүлүк жок. Потому что баягы биздин границалар жабылган. Ошол үчүн биз азыркы убакта только Кыргызстан жарандарды биз чартер ресми жөнөтүп атабыз да. Кошумча да бир сөз, себеби жаман айтпай жакшы жок дейт. Билесиздер, Кыргызстандын жарандарынан 700 миңге жакын Россиянын жарандыгын алган бекендештерибиз бар. Ошолордон жакынкы күндөрдө ата энеси, бир тууганы каза болуп көп кайрылып атышат. Бул маселе боюнча түз эфирден айтып коеюн. Ошол Россиянын жарандарынын ушундай нерсеге түшүп келип калып, бир тууганы ата энеси же бирөөсү жакын тууганы каза болсо, ошол Кыргызстандагы ата энесинин же тууганын каза болгондугу жөнүндө справканын негизинде Россия Федерациясынын Кыргызстандагы элчилигине Бишкек шаарында кайрылып, ошол бул жактан учуп кете турган Россия жаранынын негиздеген бир тууганынын, мисалы үчүн тууганы же бирөөнүн күбөлүктөрү менен атасы же апасы болсо жарандын тууган экенин далилдей турган нерсе күбөлүктө көргөзүлөт. Атасы каза болсо, ушул адамдын атасы мына бул деген күбөлүктө гана жазылган болот. Ошонун негизинде гана ошол элчиликтерге кайрылса, Россиянын элчилиги бизге кат жолдойт экен. Мен ошо кечеги тартипте көрүп калдым. Биздин элчиликке кат жөнөтүп, биздин элчилик жөн эле рейске содействие кылып, жардам гана кылып берилет экен. Атак чече турган Россиянын МИД аркылуу чечилет экен. Ошондой тартипте багында похоронго бир экөө ошентип учуп кетти. Ошондой негизде справканын негизинде
атасы апасы экенин далилдеген документтердин негизинде гана ито жөнөкөй элдер учуп аткан эконом класска эмес бизнес класска учуп кетип атышат. Ушул жерде айтылып калды, бизнес класс жөнүндө көптөгөн суроолор болуп, жана көрүп атасыздар, элчиликте жаш балдар учуп кетип атат, башкалар деп атат. Тууру бул чартелдик рейс дегенди муну да түшүнүш керек да. Бул Россиянын Аэрофлот компаниясынын рейси бул. Самолет Россияныкы, биздин Кыргызстандык эмес. Алар Кыргызстанга барып өзүнүн мекендештерин, өзүнүн граждандарын, россиялыктарды алып келет. Ошого биз суранып, бул жактан өзүнүн жарандарды учуруп атабыз. Тартипте элчилик ошолго жетишкен үчүн, ошо сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн үчүн Росавиация аркылуу жүргүзүп атабыз. Анан бизнес класстын баасын биздин элчилик же биздин өкмөт же биздин бийлик чечпейт. Аны Россия тарапы чечет. Аны туура түшүнүңүздөр. Көбү суроо берип атат элчиликке, эмнеге ошончо кымбат билет деп. Ал булардын өзүнүн тартиби, өзүнүн койгон тартибинде иш алып барышат. Кымбаттап 74 000 дейт, аны деле алып учуп кетип аткандар бар. Бирөөгө зарыл болуп калат экен, бирөөсү ооруп атса операциясына кетиш керек экен, тууган уруктары Кыргызстандан жардам берет экен. Ошонун негизинде гана билет алып кетип атышат. Кечеги мурдагы рейсте мына элчибиз болуп узатып атканда аэропортко барып алып биздин мекендештер туура эмес жүрүп атасыңар деп кайгылып ошол жерде токтотуп бир-эки жаш баланы булар эмнеге учуп кетип атат дегенде ошол балдар алган чегим менен көргөздү. Мен өзүм ошо көзүм менен көрүп күбө болдум. 74 800 алган экен. Ошол айтты, мына 74 000 ито ооруп грыжасы бар бала айласынан операцияга кетип атыптыр. Анан кээ биркиси эми бала ата-энесине акча салып бизнес класска келе бер дегендер келип элчиликке келип жазып атат. Мен бизнес класска менен учканга макулмун, ошол билетти ала аламын десе, келип элчиликтеги комиссияга жазылсын. Ошол бизнес класстагы баа канча болсо ошого билет алып кеткенге укугу бар. Анан эконом класс ал только баягы биздин элчиликте комиссиядагы категориялар боюнча гана берилип атат. Анан бизнес класска кетем дегендер болсо келип элчиликтен кабар алса болот. Мына урматтуу мекендештер, сиздердин араңыздарда баягы маалымат жетишсиз болгондугу үчүн чындыгында элчиликке, сиздерге миграция өкүлчүлүктөрүнө, сиздерге наразы болгон мекендештер чындыгында аябай көп да. Себеби ички иштин түзүмүн эмне болуп жатканын абалын түшүнбөй, ар кандай суроолор жарала берет да. Ошон үчүн баягы жакшы маалымат берип койдуңуздар. Мен суроолорду андан ары улантайын. Максим Баткенский жазды, Дорбек. Экинчи. Рахмат. Эрмек Айтиев дейт, Майрамбек Мырзабеков деген эгерде жөн койбосуңар, ал жөн гана жогору жактагыларга отчет үчүн эле келген окшойт. Урматтуу Эрмек Айтиев мекендешибизге айта кетейин. Биз бул жерге отчет бериңиздер деп чакырган эмеспиз, негизи жалпысынан элге ошо жаралып аткан суроолорго, маселелер боюнча жооп берип кетиңиздер. Түшүнүксүз суроолор болуп атат. Ошолор боюнча ким кандай учурда учуп атат, же болбосо кандай маселелер менен кантип чечип иштеп атышат. Ушул тууралуу гана өздөрү келип ушул маалыматты берсин деп биз да Супара каналы сиздердин маселелериңиздер чечүүдө жардам катары чакырган учурубуз. Бул эч кандай отчет эмес, биздин түз эфирибиз жогорку жактагыларга отчет үчүн эч ким бербейт. Бул жалпы эле мекендештерибиз менен тыгыз байланышта иштешкен ушул миграция өкүлчүлөрүнүн жетекчиси жана кызматкери Дорбек Үсенов жана ошо жетекчиси Майрамбек Мырзабекович. Андан ары мен суроону бир кошумча айтып коеюн. Мен ушул азыркы түз эфир боюнча мен эми Москвада мына 4-жыл иштеп калды, көбү менен байланыш болуп калган үчүн может көптөр тааныптыр. Мен бирок мына биздин жаңыдан келип иштеп аткан жетекчибиз Майрамбек Мырзабекович Бешеновго чоң ыраазычылык билдирем. Себеби ушул инициативаны жетекчи өзү мага айтты. Ушундай бир СМИ аркылуу элдерге бир жакшы жарыя менен карантинден кийин чыгып коелу, элге маалымат берип коелу деп ушул Майрамбек Мырзабековичтин инициативасы болчу. Мен да колдодум да, ошон үчүн сиздер менен байланышка чыктык. Бул отчет эмес, бул сиздерге ошо маалымат берип коелу. Себеби телефондор тынымсыз чалып атышат. Ошого байланыштуу элди кыйнабай канча адамга көп көрсө ошончо жакшы маалыматты берип алайлы деген биздин эмебиз, убактыбыз. А так бизде иш толуп турат. Арыз менен келгендер толуп турат. Мен ошо
жеке өзүм ыраазычылыгым биздин жетекчибизге айткан себеби ушул инициативаны Майрам Кулбекович өзү көтөрүп чыгып мага тапшырма берип мен сиздер менен байланышып ушул түз эфирди уюштуруп жаткан сиздерге чоң ыраазычылык. Ушул дагы болсо биздин мекендештерге маалымат алып калсын, кичине болсо дагы бир нерселерди түшүнүп калып бири бирибизге жеткирсин деген ниетте уюштуруп атканыңыздарга чоң рахмат. Рахмат, биз суроону уланталы, андан ары эл арасында кандай суроолор oyun жазганга мүмкүнчүлүк бар. Боло берет. Граждандык укугу бар да. Сөксө деле кабыл алат. Сити деген ушу Facebook баракчасынын колдонуучубуз жазаттыр. Жалгыз бой аялмын, 2 балам менен такыр эле тизмеге түшө албай жатамын. Менин кетүү ыктымалдуулугум канчалык? Балдарым 6-класс жана 4-класс дейт. Мен сразу жооп берип коеюн. Азыр ал комиссияда 2 жашка чейинки балдарды кабыл алып атат. Себебин ушул эже угуп отурса азыр карындаш түшүндүрүп коеюн. Себеби бул чартердик рейс ар бир места үчүн канча талаш тартыштар болуп атат. 2 жаштан 1 ай өтсө дагы башка бир орундукту сатып алыш керек. Ошол үчүн 2 жашка чейинки деп атканыбыз себеби апасынын алдында отуруп кетет. Ошо биздин мекендешке жардам болсун деп апасынын алдында отургуз болсо да учуп кетет. 2 адам учуруп атабыз бир местага. А эженики эгер 2 класс, 4 класс болсо үчөөнө 3 места керек болуп калат. А 3 места кетиргенден көрө 2 оорукчанды бир жаш баласы менен кетирсек элге деле жакшы. Эл ошону туура түшүнсө да. Буну биз баарын ойлоштуруп, канча комиссия, мына биздин жетекчилерибиз отуруп күнү түнү иштеп чыккан программа бул. Кимди биринчи кетирсек элге пайдалуу болот, элге жагымдуу болот деп. Ага түшүнгөнү бар, түшүнбөгөн биз эч кандай терикпейбиз. Өткөндө биз ушу өкүлчүлүктүн баардык сотрудниктер ооруп калып жатканда деле суроолор берет. Ооруп жатып телефонго жооп берип атсам, бир эже ооруп атам, эже кечирип коесуз, больницадан чыкканда жооп берейин десем, оорумактан ары өлүп калбайсыңарбы деп, анан кийин ошол эже мага дем күч берди. Ошол эже мени таанып атса чоң ыраазычылык берейин, ошол эже мени айыктырып берди. Чыгып иштеп атпайбыз. Ошондой адамдардын суроосун биз туура кабыл алабыз. Кээ биркиси баягы айласы кеткенде же таарынып, же бир мүмкүнчүлүгү болбаганда кайрылып атканын биз деле түшүнүп атабыз. Туура Майрам Кулбекович, мына хостелдерди азыр мына хостелдер боюнча айтып коеюн. 3 хостелди карап атабыз. Именно штаттын жетекчиси Алибек Шашенковичтун көргөзмөсү менен биздин уча албай калган, кете албай калган мекендештерге жатактарды биз миграция кылып моюнга алып, мына Майрам Кулбекович өзүнүн жетекчисинин астында biz 3 hosteldi кармап, тамак аш менен башка менен обеспечение кылып атабыз. Ошол жерде азыр 200дөн ашык балалуулар, оорукчандар, иши жок, вообще квартирасына бир тыйын бере албай калгандар келип жашап атат. Бул да болсо мамлекеттен бөлүнгөн акчанын негизинде биздин президентибиз Сооронбай Шариповичтин ушу Россиядагы мекендештер болгон көмөк көрсөтүүсүнүн негизинде ушу түзүлүп, тамак аш менен камсыздалып, жатакана менен камсыздалып атат. Кеч түнү да çalışат. Түн жарымда çalışат. Мен башка шаардан келдим эле, 2 балам менен жатып. Мен уктап калсам, жетекчим мага чалат. Тур жаткыз деп. 2де барып жаткызып келип атабыз. Саат 3те барып. Күнү түнү. Кээ бир мына түз эфирде айтып коеюн, кээ бир терс маселелер болуп кетет. Ошол жерде жаш балдар, эми кээ бирлер иши жок калгандар эми түшүнөбүз да. Барып жаткызып койсоң, ичип алып мушташкандарды да көрүп атабыз. Анан кечеги барып бир экөөсүн аша ичкендерди катуу тартипке чакырып бир экөөсүн принципин чыгарды. Сен өзүң ушу мамлекет бөлүнүп, ушу бирөөлөр кыйналып аткандар пайдалансын деген нерсеге акчам жок деп келип алып, анан арак акча таап ичесиң, хостелге акча таппайсың деді. Бекиткен акчаларын ичип, анан ошо бекерге жашасы келгендер бар. Бул эми бардык эмес экен, ушундай окшогон адамдар болот экен. Анан эми туура түшүнүңүздөр. Россия мамлекетинде 1 миллиондон ашык Кыргызстан жарандары бар, 600-700 миң Россиянын жарандыгын алган кыргыздар бар, алар да кайрылып атат, жаш балдар бар дейт. Мына биз официальный данный запрос миграция кызматынан алганбыз, Россия боюнча 162 миң мектеп жашындагы балдар бар экен. Эми элестетип көрөңүз. Ошонун 10% кетем десе Кыргызстанга 16 миң жаш баланы кетиришибиз керек. Ошону айтсаң келип түшүнбөйт, ошончо жаш боюнда барлар мынча көп дейт. Эми тиричилик кылып келгенбиз. Боюнда бар, жаш баласы бар. Эми мындай оорунун болуп каларын же Кыргызстан же Россия же бир мамлекет билген эмес да. Бул эми оору, бул деген ушундай бир эпидемия экен. Ошодон сактаныш үчүн ар бир мамлекет өзүнүн
мамлекеттүүлүгүн сакташ үчүн, граждандардын денсаулыгын сактоо үчүн чек араларын жапкан. Бул жалпы тартип. Буга Кыргызстан жалгыз жооп бербейт, же Россия жалгыз жооп бербейт. Бул мамлекеттин башчыларынын сүйлөшүүнүн негизинде гана ачылыш ыкмал граница. Ошого түз караш, көз карашты түшүнүк менен кабыл алыш керек. Неге ачпай атасыңар деп мына көрдүңүздөр, Солилецкий Оренбургга канчадан барып атат. Ошолор жөнүнө кыйкыргандан же бакыргандан кетип калган жок. Ошолордун үнүн мамлекет башчысына жетип, мамлекет башчылар менен сүйлөшүүлөрдүн негизинде ачып берип атпайбы? Бул үчүн канча документтер, канча сүйлөшүүлөр кетет. Ошону жөнөкөй калк, жөнөкөй тилде түшүнсө да, бул жөнүн ачып берип кой границаны деген кошунаңа баратаң ачып берип кой эмес да. Даже кошунаңызга барсаңыз ачпайсыз, жиниңиз кетсе тууру. Бул деген чоң саясат. Саясатты мамлекет башчылар сүйлөшүүлөрдүн негизинде гана чечилет. Мамлекеттер ортосунда документтер бар, ошолордун негизинде. Тем более мындай пандемия мезгилинде көп нерселерге тыюу салынып атканда чечилбей калчу маселе болуп калсын. Туура мырабыз. Ошондой мезгилдерди туура түшүнүңүздөр, урматтуу биздин мекендештер. Рахмат, Торбек Усенович. Мен суроолорду дагы да болсо улантайын, себеби суроолор аябай көп. Назгүл Буларкиева дейт. Россиядагы студенттер эмне болот деген суроо менен кайрылыптыр. Майрамбек Мырзабекович, сиз жооп бересизби? Россиянын студенттер боюнча бизде посольствода Дорбек Усенович айтып кетти, биз да айтып атабыз, посольствонун ичинде бир атайын сотрудник бар, ошол студенттер боюнча, вуздар боюнча, анан больницалар боюнча ал иш алып барат. Ал баягы Министерство образованияга биздин Министерство образования бир кат келген, ошол студенттер боюнча кандай мүмкүнчүлүк бар, ошону эмелерди Кыргызстанга жөнөтүш керек деп ошол кат келген. Азыркы убакта атайын баягы Дорбек Усенович анан астында айтып кетпедиби, баягы спецрейс болобу же кандай болобу, бирок биздин штабтын башчысы Алибек Жексенкулович бир задание берген, эми азыркы убактан бери баштап ар бир самолетко студенттерди кошкула, сөзсүз кошкула, кайсы жерден канча заявка болсо, анан ошол биздин Российский Федерацияда канча вуздардан бул спискалар келип атат, посольствого түшүп атат, ошол жерде бүт-баады карап атат. Буюрса, ошол маселени чечип баштаганга уже чоң аракетти кылып атабыз. Рахмат. Азамат Марипов деп ошо мекендеши суроо жазыптыр, маска гана дейт. Урматтуу мекендештер, масканы алтай алып койдук. Мен бул боюнча айта кетейин. Бизде мына техникалык баягы микрофонго жакшы угулбай калбасын деген ойдо эле мен масканы чечтирген болчу. Себеби сиздер үнү угулбай атат дебесин деген ушундай маселе менен кайрылбасын деп. Маскаларыбыз бар. Күн ысыктыгына байланыштуу түз эфирде мекендештерибиз таза тунук уксун деп маскабызды чечип койдук. Мына маскабыз бар, көрдүңүздөр. Андан ары суроону уланталы. Толкунай Усенова деген ушу мекендешибиз жазып атат. 2017 жылы срогу бүткөн загранпаспорту узарса болобу? ID карта менен жүргөн ички паспорту жоголуп кеткен дейт. Ал үчүн элчиликке консулдук бөлүмгө калса, ал бизге тиешеси жок, эми биз аны толук жооп бере албайбыз. Айгүл Турарова дейт. Саламатсыздарбы, Россия паспорту барлар учуп кете алабы Кыргызстанга дейт. Азыр жооп бердик, тартипте айттык. Так, андан ары уланталы суроолорубузду бул жерде. Саламатсыздарбы, мен биометриялык паспортум жоготуп алдым. Загранпаспортумдун мөөнөтү 2017 жылы бүткөн. Элчиликтен загранпаспорт ала аламбы дейт бул дагы. Консулдук бөлүмгө кайрылсын. Айгүл Турарова. Кайненем РФ паспорт ооруп жүрөт. Паспорты бар ошентти. Ооруп жүрөт, уча албай жатат. Кандай кылсам болот дейт. Жанагы тартипте через посольство Российской Федерации Кыргызской Республика ошол аркылуу тартипте гана эгерде операциялар сүйлөшүлгөн Кыргызстанда бир медучреждениялер болсо, ошо через МИД Россия гана чечиле турган направление леченияга ошондо мүмкүнчүлүк ачылат. Дорбек Усенович, сизде жокпу там водительница? Жанагы көлдү кеже бул жакка жазыптыр, укпай калган ошо түз эфирден көрсө угулат деп ойлойбуз. Бегмат Отонбаев деген биздин Facebook баракчабыздан жазып аткан мекендешибиз. Россия Федерациясынын жаранын колунда телеграмма бар, колунда ходатайство бар. Чартердик рейске кошула албай жатат. Азыр ушул суроого Дорбек ака жооп катары сүйлөдү. Бирок ушул суроо
факты азыр, бирок ушул адам тизмеге кошула албай калса күмөн шек жаралат экен. Уча албай жаткан эже 58-60 жашта дейт. Бегмат Отонбаевди жакшы тааныйм, Фейсбукта активный жигит. Бегматка түшүндүрүп кетейин, ошол боюнча Бишкектеги Россия Федерациясынын элчилигине туугандары келип кайрылышсын, жанагы справкаларды ошол жака көргөзсүн, бизге эмес. Бегмат туура түшүнөт, себеби биз Кыргызстандын элчилиги болуп атпайбы. Алар Россиянын элчилигине кайрылса, Россиянын жараны боюнча информацияны алар бизге берет. Анан элчилик жооп берет. Кудай буюрса, эгер ошондой немеси болсо жакын кыргызда кеткенге укугу болот. Себеби өткөндө ошо Кыргызстандан запрос келип, Россиянын элчилигине Кыргызстанда. Ошонун негизинде бир эже учуп кетти, элчи өзү деле сопровождение узатты, ошолорду. Ошондой болсо Россиянын элчилигине, Кыргызстандагы элчилигине кайрылышсын. Парманбай Самытов дейт. 5 баласы айылда чал кемпирдин колунда калышкан ата-энеси Москвада жок дегенде ушундай абалга чагылган адамдардын энесин жөнөткөнгө бир көз карап койсоңуздар болобу? Жооп берип койсочу сураныч, балдары жаш ата-энесин сагынышып жок дегенде энесин. Жок, ошондой эмелерди бар да. Комиссияда категориясын берип атпайбы? Категорияны берип атабыз, бирок комиссияда каралып атат, комиссия чечип атат, бирок бuyakta bir айтып кете турган нерсе, биз биздин миграционный өкүлчүлүктөн биз комиссияда мүчө эмеспиз, биз комиссияга кирген эмеспиз. Биз бирок аларга көмөк көрсөтүү бизде мүмкүнчүлүк бар, бизге кайрылса же мондай эме болсо, биз өзүбүз комиссияга кайрылабыз да, ошол комиссия чечет да. Урматтуу Парманбай Самытов мырза, сурооңузга жооп алдыңыз деп ойлойбуз. Багымгүл Сыдыкова деген мекендешибиз жазаптыр. Сыдыкова Багымгүл 2 балам менен качан учам 26 майда жазгам, хостелде жатабыз. Мен бул кызды тааныймын. Багымгүл Сыдыкова мага жазган. Мен бул хостелдегилердин полный тизмесин Майрамбек Мырзабековичтин колу менен биз элчиге кайрылганбыз. Тизмеси кеткен, жакынкы рейстерде Кудай буюрса учуп кетишет. Багымгүл Сыдыкованын фамилиясы кеткен, так комиссияга бергенбиз. Биздин өкүлчүнүн атынан биз жөнөткөнбүз комиссияга. Комиссияга хостелден алып кеткиле депчи, мондай бул эмелерди комиссияга биз кат түзүндө жөнөткөнбүз. Салтанат Митиева дейт, бул суроо берген экен. Суроосун кайсы жакка жазганы белгисиз, жооп бербеди. Булар элчиликте иштешпейт дейт. Урматтуу Салтанат айым, биз эфир башталгандан бери кайра кайтап атабыз. Бүгүнкү биздин Супара каналыбызда Супара онлайн радиосунун коноктору Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик миграция кызматынын Россия Федерациясындагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси жана кызматкери. Жетекчиси Бейшенов Майрамбек Мырзабекович, ошондой эле кызматкери Абдыразаков Доорбек Усенович конокто. Элчиликке тиешеси жок бүгүнкү биздин конокторубуз. Бирок ошентсе дагы мекендештерге ушул миграцияга тиешелүү суроолор колдон келишинче бар маалыматты берип жатышат. Андыктан суроомо жооп бербеди деп капа болбоңуздар. Балким бул бүгүнкү биздин конокторубуздун кызматына кирбеген суроолор болуп калып, сиздердин жооп ала албай жаткан болушуңуздар мүмкүн. Демек, биз ал маселени дагы чечүү үчүн элчиликтин кызматкерлерин конокко чакырышыбызга туура келет. Атабек Курмушев деген дагы бир Facebook баракчасынан жазаптыр. Билет алып алгандар Кыргызстанга келе албай жатышат же билеттердин акчаларын кайтарып ала албай жатышат. Бул маселе кандай чечилет, Доорбек мырза деп сизге кайрылып. Бул боюнча мындай маалымат берип кетебиз. Өзүңүздөр билесиздер, Кыргыз Республикасына Москва шаарынан Урал авиакомпаниясынын авиакаттамы бар, S7 авиакомпаниясыныкы, Аэрофлоттуку жана биздин Кыргыз Республикасынын авиатрафик компаниясынын авиакаттамдары каттайт. Эгерде кимде-ким ушул авиакомпаниялардан билет алган болсо, ошол адамдарга SMS аркылуу кат жөнөтүлгөн. Например, Урал авиакомпаниясынан бизге да кат келип түшкөн. Ушул карантин бүткөндөн кийин алар авиакаттамдарын ачышат. Ачышканда ошол адамдар жылдын аягына чейин ошол билеттин негизинде учуп кете алышат. Эч кандай акчаларын эч ким жеп койбойт. Эгерде мына жакын арада
учуп кеткендер бар, чартерный рейстер менен учуп кеткендер. Ошол компанияга барып арыз жазышып же бирөөгө доверенность таштап кетип атат. Паспортунун билетин көчүрмөсү менен аласын кайрып бергенге болот юридикалык жактан жардам берип. Атак бардык авиа компаниялар каттамдарын ордуна келтирет. Ошондо ар бири учуп кете алат. Жылдын аягына чейин эч кандай алардын билети жокко чыгарылбайт. Ошол негиз болуп, ошол билеттин негизинде учуп кете алышат. Бизде Инстаграмдан жазып аткан мекендештерибиз бар экен. Саламатсыздарбы, биз 3 балабызды жөнөтүп жатканбыз. 3 жаш, 7 жаш, 9 жаш. Заявление копияларды чартердик рейске жазганбыз. 6 июнда жаздык. Бизге канчаларында очередь келет, жооп бере аласыздарбы деп жазыптыр. Ар кандай да 6 июнда комиссияга арыз жазылса болсо, азыркы убакта биз айтып кетсек болот, даже азыркы 20 майдын арыздары да каралып атат. 25 май, 26 ай, так что баягы точно биз азыр айта албайбыз да 6 июндүн качан каралат. Азыркы убакта баягы биринчи бул критерийлер, урукчан болгону, шарттары эмелер ор болгон, ошолорду киргизебиз. Так что азыркы убакта ошондой шарт, ошондой болуп атат. Бирок биз ойлоп атабыз, биз азыр айтып кеткендик, 15 июлда балким уже баягы авиа каттамдар ачылып кетет, баягы жалпы баягы международный регулярный рейс, азыркы убакта чартерный рейс болсо, регулярный рейс ачылат деп ошондой үмүттөбүз да. Бегай Медерова деген дагы мекендеши жазып атыр. Казакстанга Кыргызстандан баламды алдырып ала аламбы, 5 жашта сагынып жатат дейт. Казакстандан? Ошол эле тартип. Казакстанбы, Россиябы, себеби азыр айттык, ар бир мамлекет өзүнүн кызыкчылыгы үчүн ооруга байланыштуу, ушул ооруга байланыштуу чек-араларын жапкан. Казакстан дагы башка жактан кыргызстандыктарды, россиялыктарды же башканы киргизбей атат. Качан мамлекеттер жетекчилери сүйлөшүүлөрүндө ачат, карантинде ошондо кетире алат. Ар бир мамлекет өзү чечет да. Өзү чечет да. Чек-араны качан ачат бекен, же кандай ачылат бекен да, ошол бул ар бир эмен мамлекеттин чечими болот да. Так, бул жерде суроолор көп болуп атат. Мен суроолорду бере берейин. Сүйөркул Абдиев дейт, качан өз нугуна каттам боло баштайт? Өз нугунда каттам боло баштайт. Так жооп бере аласыздарбы деген суроо менен дагы кайрылыш. Жок, так жоопту пока эч ким бере албайт. Себеби дегенде мына өзүңдөр көрүп атасыздар, мен бүгүн жаңы азыр уктум. Астана, Алматы шаарларында дагы кайрадан чрезвычайный ситуация киргизип атыптыр. Эгер оорулуу жугуулардын саны көбөйүп кетсе, ар бир мамлекет, Казакстан, например, өзүнүн 2-3 шаарында жаап атыптыр. Бул да болсо бизге сөзсүз влияние болот. Себеби Казакстандан бизге өтүп кеткендер жүрүп кетсин. Биз бир тартипте коюшубуз керек. Азыркы мезгилде ушу элчиликтин жардамы менен, Казакстандагы кыргыз элчилигинин жардамы менен груз 200-лерди машиналар аркылуу сүйлөшүүлөр негизинде Кыргызстанга кетирип атабыз, сөөгүктөрдү. Каза болгон мекендештердин сөөгүн кетирип атабыз. Ошонун каттын негизинде гана эч жерге токтобой өтүп кетип атышат. Айдоочу каза болгон адамдын бир жакын тууганы, каза болгон адамдын сөөгү гана кетирип атабыз. Ашыкча адамды кошуп кетире албай атабыз. Себеби Казакстандагы өзүнүн ички тартиби бар. Бизге ошончолук казак мамлекети жол ачып, коридор ачып берип атканда биз Казак Республикасына ыраазычылык билдиришибиз керек. Хотя бы каза болгон адамдын сөөгүн Кыргызстанга апарып өз мекенине, жерине коюлуп атат. Бурда болсо жакшы мамилелердин негизинде сүйлөп аткан иш-чаралар деп эсептейм. Андан ары мен дагы улантайын. Нургазы Кадыров деген дагы бир мекендешибиз бар, Фейсбуктан жазып отурат. Менде бир сунуш миграция жетекчисине эмнеге кетебиз деген жарандарыбызды массово тестировать этип жөнөтсө болбойт. Мен тест таап берейин. Бул эми азыр мамлекеттер катам жок болсун. Бул эми мамлекеттер алып нерсе да, аны биз неме кыла албайбыз. Аны мүмкүн колунан келсе президенттерге кайрылсын, элчиликке келип кат жазсын. Мен ушундай күчүм жетет, мынанча мен 1 миллион кыргызга тест алып бере алам десин. Себеби тесттерди мен билем, эң арзаны $30. Ал да китайского производства.
bir milyon Kırgız halkın getiriş için 30 milyon doları var adam satıp alıp beriş gerek. İto aldagı alıp berse, anı birok mamleketler az gran çegaralar açıp berse da. Ruhsat berse. Al kes tapşırganda деле барганда обсервацияга жатыш керек. Себеби тууганына башкасына жүгүзүп албаш үчүн тазалыгын сакташ үчүн көрүп атасыздар го. Азыр чартерлик рейс менен баргандар 3 күн 4 күн температурасы текшерилип атат. Кимде температура болсо алып калып атат. Мазок алып текшерүүгө. Температурасы жокторду башка текшерүүлөр негизинде 3-4 күндүн же 1 жуманын ичинде чыгарып атат. Обсервацияга жаткырыш үчүн дагы мамлекеттик каражат кетип атат. Жатаканаларда да азыр бош жайлар аз, ошого байланыштуу болушунча эле аракет кылып, бош Бишкек шаарында жатып кайра үйлөрүнө чыгып кетип атышат. Тестти да Москвадан тестти тапшыргандан кийин да Бишкекке барганда башка тест жок. Башка тест обсервацияга түшүп калат. Ошондой мен может биз туура эмес түшүнүп атабыз, бирок сөз болсо может быть бизге кайрылсын, анда биздин представитель келип анан ошол боюнча сүйлөшөлүк. Бизге келсин, биз сүйлөшүп, сунушу болсо бизге келсе, биз сунушун жогорку жактарга жеткиргенге аракет кылайык. Нургазы, бизди көрүп отурган болсоңуз, мына Доорбек мырза, бүгүнкү ушу биздин конокторубуз Майрамбек мырзалар ошо сиздин сурооңуз боюнча жооп берип, бизге кайрылсын деп атат. Балким өздөрүнө адресине жолугуп сүйлөшсөңүздөр болсо керек. Мен андан ары улантайын. Казакстан коридор ачып бергенде мынчалык болмок эмес деген суроо менен ушу өзүнүн сунушун жазганбы Жамиля Калназарова деген мекендешибиз жазып атыптыр. Казакстан боюнча коридор ачылган, бирок биз айтып кеткенбиз уже коридорду ачыш үчүн бул көп эмелерди аткарыш керек. Бул эмелер көп сүйлөшүүлөр болот. Биздин президентибиз, Казакстандын президенти сүйлөшүүлөр болуп аткан, азырда болуп атат. Биздин мамлекетте сүйлөшүүлөр болуп атат, бирок азыркы убакта ошондой шарт болбой атат. Ошол үчүн бирок биз айтып кетебиз, азырдагы ошондой сүйлөшүүлөр болуп атат. Ар кандай уровеньдерде, посольствонун уровенинде да, баягы мамлекетте президентибиз да ошол баягы биздин коридор ачыш үчүн сүйлөшүүлөр ар дайым жүргүзүлүп атат. Айсулу Дүйшеева дейт, саламатсыздарбы, эгерде операция болгон адам бир сопровождающий менен кетсе болобу дейт. Ал мындай да операция болгон адам Айсулу айым мындайда кандай стадиядагы эгерде азыр мына кечеги рейстерде биз узатып бардык, операция болгон эжени коляскага салып, ошол жерде Аэрофлот компаниясынын сотрудниги самолетко чейин жеткирди, самолеттун ичине киргизди, андан ары стюардесса башкалардын кароолорунда кетет. Түшкөндө Кыргыз Республикасынын чрезвычайный ситуация МЧС министрлигинин адамдарынын сопровождениесинде больницага же башкага жеткирилет. Ооруган адамдын өзүн да кетирип атат. Ошончолук жанагы кечегиде да бир белинен сынып кеткен адам экенде, бирок ал 3 адамдын местасына жатышып кетиш керек экен, отуруп чыдап кете алам деген экенде, ошонун негизинде учту, өзү жалгыз коляска менен, өзүнүн коляскасы менен келди, андан кийин аэропорттун коляскасы менен ичкерге кирди, андан ары ошо МЧСтин адамдары Кыргызстан МЧС алып чыгып кетет деди. Эсен аман жетип алды, андай немелер болуп атат, без сопровождения, өзү гана. А так сопровождающий самолетто Аэрофлот компаниясынын сотрудниктеринин коштоосунда кете алат. Жамиля Калназарова, Мира Тургунова, Сапар Сагынбаев дегендердин суроолору бир экен. Жакын арада качан ачылат болду экен граница? Точно кайсы күндөн ачылат экен? Салам Супара качан жол ачылат? Кабар барбы деген. Урматтуу бизди көрүп отурган мекендештер, сиздер түз эфирди толук көрбөй калган үчүн ушул суроолорду жазып тастар деп отурабыз. Бул видеону түз эфирден кийин деле көрсөңүздөр болот. Сиздердин суроолоруңуздарга жооптор кийин деле жооп беришкен буга чейин дагы. Багымгүл Сыдыкова, мен Сопубек кызы бала карап келген договор менен. Договор бүтүп ишке чыккыча карантин болуп кетти. Миграционныйма частный деп сызылып, граница пересекать албай калганмын. Ишке албай атат, хостелдемин, парплата төлөй албай калдым. Азыр апам ооруп жатат, кете албай
кете албай атам, жалгыз кызмын дейт. Багымгүл Сыдыкова бул суроосуна мен мага жазганда жооп бергенмин. Частный болуп келип, кетпей калса, конечно, ал эмгекке орноштурууга акы жок, себеби Россиянын миграциялык законунда кирүү максаты иштеп кирсе, иштей алат болчу. Ал бул кирүү максаты жекечеде болуп калган, частный болуп калган. Ошон үчүн ал 90 күн гана жүрө алат, 90 күндөн кийин сөзсүз чек арадан чыгып кетиш тартиби болот, но азыркы мезгилдеги карантинге байланыштуу ал кызга эч ким 15 сентябрга чейин жаза чара колдоно албайт. Бирок бир гана өкүнүчтүү жери ишке да орношо албайт. Анан бул кыз азыр мамлекет тарабынан каржыланып жаткан жатаканада жатат. Мамлекет тарабынан, Кыргыз мамлекетинин тарабынан бөлүнгөн акчадан тамак аш берилип атат. Тамак аштары жакшы. Биз контролдоп ошол жерде иштеп аткан адамдар бар. Кудай буйруса, жол ачылса кетүүсүнө жардам беребиз. Мага аябай көп нерселерди жазган окуганмын. Эми туура түшүнүш керек. Менин жеке номериме жазгандарга дагы жооп бере турсам, мен жетекчим иштен алып коюшум мүмкүн. Мен тартиптеги ишим бар. Иштен кийин жооп беремин, жазган суроолорун окуганмын. Кудай буйруса жардам беребиз. Эч качан биздин мекендештерди көчөгө таштап же калтырып койбойбуз. Биз улуу элдин мүчөлөрүбүз. Биз намустуу калкпыз. Тилибизди таштаган Майрам экөөбүз ушу түз эфирден пайдаланып, биринчиден коомдук уюмдун жетекчилерине аябай чоң ыраазычылык билдиребиз. Москва шаарындагы себеби дегенде аябай жакшы жардам берип, ач калгандарга, кеч калгандарга тамак аштарын алып барып, өздөрүнүн фонддорунан жөнөкөй эле өзүнүн айылдаш, жердеш ушу мигрант болуп келген адамдардын акчаларынан 100 сомдон болсо да жыйнап, тамак аш калгандарга жардам беришат. Ошодон эле пайдаланып, Россия Федерациясындагы 86 шаарындагы кыргыз диаспораларынын жетекчилерине чоң ыраазычылык билдирем. Ошол ар бир шаардагы көйгөйдү чечишип, бизге видео отчетторду жөнөтүшүп, ушул пандемияда ач калган, кыйналгандарга бүт баары жардам берди. Бардык региондун диаспора жетекчилерине, ошол мекендештерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Аябай жакшы жардам берип, бизге ушу миграция кызматынын өкүлчүлүгүнө, элчиликке суранган нерселердин баарын аткарып, ушу кыйналып калган адамга биз жете албайт экенбиз Москвадан. Биздин миграция кызматынын өкүлүнө чалгандарды ошол регион жетекчилерине биз суранып, аткан нерселерди аткарып берип, жардам беришет. Баарына чоң ыраазычылык билдиребиз. Кудай буйруса, сиздер менен тыгыз байланышта иш алып барууга биз даярбыз. Эң туура сөз айтылды, потому что мен да айтайын деп атпаймын. Биз айтып кеттик да, мондай жумушту аткарып атабыз, мондай аэропортко барып атабыз, хостелга анан жайгаштырып атабыз, тамак аш таратып атабыз. Бүт бардыгы ошол биз тыгыз лидер диаспоранын менен чогуу, коомдордун менен чогуу, анан акчабыз жетпей калса, айлабыз кеткенде ошол коомдордун лидерлерге кайрылабыз, бизге жардам берип койгула. Тиякта продукта жок, могу кишиде жок, могу орукчаны биз эч кандай бирде отказ болгон жок. Ошол үчүн Дорбек Үсенович айткан, биз чоң ырзыкчылык билдиребиз да, ошол диаспораларга, коомдорго биздин атыбыздан чын жүрөктөн чоң рахмат. Рахмат. Бул жерде Инстаграмдан бизде жазып аткан мекендештерибиз бар экен. Бейшен 905 дейт, ушундай аккаунт колдонуучу. Ассаламу алейкум, биз да үй бүлөсүнө кетели деген биз 3 айдан бери 3 жаш балам менен кете албай жатам дейт. Категория боюнча каралып атат. Кайрылышсын, анда каралышсын. Если канча бир убакыт созулуп кетсе, бизге да кайрылса болот, бирок негизги бул комиссия посольствосунда иштеп атат. Урматтуу мекендештер, мына 1 сааттан ашып баратат түз эфирде. Сиздерден келген суроолор аябай көп болуп атат. Мен болушунча маанилүүлөрүн, жанагы кайталанган эмес суроолорду окуганга аракет кылайын, балким суроолорго жооп бергенге батыраак аракет кылып көрөлү. Ассаламу алейкум, Шалибек Курбаналиев жазаптыр. Ассаламу алейкум, Майрамбек мырза, Доорбек мырза, азаматсыздар, карантин учурунда колдон келген жардамды берип жатасыздар. Көрүп билип жатабыз, Москва боюнча 150 штук посольстводон бир гана биздин Кыргыз посольствосу жана миграция өкүлчүлүгү иштеп жатат. Буюрса бул кыйын кырдаалдан да чыгабыз деп ишенебиз. Майрамбек мырза, Доорбек мырза, көпчүлүк элдерден суроо түшүп жатат.
качан границалар ачылат, машина менен кеткенге жана качан самолеттор уча баштайт, алдыңкыдай болуп, эгер так маалымат болсо жооп берип коюңуздарчы дейт. Багынгүл Сыдыкова деген да мен соолорду окуп өтөрөйүн. Камчыбек кызы Жанарамын, күйөөм кайнаган болуп Кыргызстанга кеткен, мен кыйналдык. Хостелде жатам, кыйналдык, балам 1 жаш 8 ай. Качан кетем? 20-майда жазгам заявка дейт. Бул кыздар списокко илешкен, список бергенбиз. Именно. Мен ошо айтып коеюн, эки хостелдин купалына менен Дерево деген хостелде азыр купалынада 70-тен ашык Кыргызстан жарандары, Дереводо 120-га жакын Кыргызстан жарандары жашап атышат. Ушулардан биринчи оорукчан жаш баласы менен биз өзүбүз барып көрүп келип атабыз, майрамгүлдөгү акыбалдарын көрүп туруп атабыз. Ошолорду сөзсүздөн бардын бир ресмен кетиришке ары колдон келбейт. Элчиликке кирген адамдардын санын көрүп атасыз. 5-10 кылып категорияга карап коштуртуп кетип атат. Мына бул бүгүнкү рейсте, эртеңки рейсте дагы кете тургандар бар. Бишкекке эртеңки рейске Купавна хостелден ооруп аткан 4 аксакал, бир инсульт болуп жаткан адам бар. Ошолорду кошконбуз. Жалаң аксакалдар, пенсионный возраст 63 жаштан өдө, ошолор кошулган, анан оорусу күчөп аткан, ошондор кошулуп атат. Эми сабыр кылып туруңуздар, катары менен баарына кетиргенге аракет кылабыз. Мен андан ары Facebook'tan сырткары бул жерде WhatsApp'tan жазган суроолор бар экен. Саламатсызбы? Мен Орозалиева Майрамкан, мат одиночкамын, 2 кызым бар. Кыздарымды апам карап жатат, апам ооруп кыйналып жатат. Атам 2010-жылы Кыргыз-Өзбек урушунда өтүп кеткен. Мен иштегени келип, карантинде үйдө отуруп, акчам жок, хостелге келдим. Кыздарым ооруп жатат экен. Мен 27-майда заявление жазгам. Өзүмдүн бөйрөгүм ооруп жатат. Пятнок ичип, араң жүрөм. Бизге ошогондор бейбечаралар качан кете алат? Меде бар, данныйлар бар, категориясына карап кетет. Аны комиссия чечет. Биз именно ошо пандемия мезгилинде миграциялар өкүлчүнүн кызматкерлери ооруп калып бардыбыз, комиссияга кошула албай калганбыз. Но комиссияга болгон маалыматтарды берип атабыз. Именно хостел бутдегилер боюнча Майрамбек Мырзөкүчтүн атайын элчиге кайрылган каты менен тизме кеткен. Туурабы Майрам Мырзөкүч? Комиссия карап атышат. WhatsApp'tan келген дагы суроо бар экен. Саламатсызбы? Ошондо мен Кыргызстанга кете албай калам. Хостелде деле магазинден өзүң сатып алат экенсиң. Алганга акчам жок, сизден сураныш, апамды Кыргызстанда ооруп жатат. Караганга эч ким жок болуп жатат. Мен Кыргызстандан жол ачылганда гана кетем. Ага чейин кете албаймынбы? Арыз менен качан кайрылды? Бизге да кайрылсынчы, анан ошол маселени көтөрөлүк биз. Биз тараптан комиссияга кайрылалык, ошончо ситуация болуп калса. Айтып атпайсыз, анда биздин телефондорго чалсын, же биз менен байланышсын, же Дорбек Ишенович, же менен, пожалуйста, байгы биздин телефон 190 495 780 74 13. 74-13'kö kayın. Hakkı men жазып берип коеюн. Мира тургуну дейт, менин 2 айлык боюмда бар жана 6-5 жашта уулум бар. Быйыл 1-класска кире турган, мен арыз жазсам кете аламбы? Өзүм консьерж болуп иштегеним үчүн кыйналып калдым, рахмат алдын ала дейт. Не болупту дейт? Баласы бар экен, анан боюнда 2 айлык боюнда бар экен, 6-5-6,5 жашта. Сөзсүз эч кандай эме тоскоолдук жок. Арыз менен кайрылса, ар бир арыз каралат ушул комиссияда. Бирок азыр дагы бир жолу айтып кетелик, Дорбек Ишенович, биз да айтып кеттик уже, комиссияга 7 миңден ашык арыз түштү да, ошол үчүн ошондой убакыт созулуп атат. Бирок ар бир арыз каралат. Абдулла Ташиевич деген биздин мекендешибиз жазып атат. Туугандар самолет акчага учат болгону сүйлөшүүлөр керек, баары бир кетиш керек дейт. Албетте сүйлөшүү. Ушул боюнча бир маалымат айтып койду. Урматтуу мекендештер, урматтуу көрүүчүлөр, соцсеттеги баракчылардын көрүүчүлөрү, кээ бир жерлерде ушундай так эмес маалыматтар чыгып кетип атат. Эми туура түшүнүңүздөр, кээде угуп алуу өкүнүчтүү да мезгилдер болот экен. Элдин
оозу баягы электейт, ар кандай сөздөр азыркы мезгилде баардыгы эле соцсеттерде жашап калган үчүн ушак айын баардыгы көп кетип атат. Кээ бир туура эмес маалыматтарды угуп алып, аябай баягындай жүрөгүң ооруса, экинчи ушинтип айтышка туура келип атат. Ушул жерде учуруп аткан элчиликтин өкүлдөрү, комиссия өкүлдөрү, диаспоралардын өкүлдөрү акча алып, пара алып учуруп атыптыр деген сөздөр, маалыматтар кээде угулуп калат. Бул туура эмес. Себеби дегенде мен көзүм менен көрүп атам, даже кээ бир билетке ошо категориясы тууру келип калган уча албай аткан адамдарга ошол коомдук уюмдун жетекчилери чөнтөгүнөн акча берип атканын мен көрдүм. Мен Кудайдын алдында да көргөн нерсеми айта аламын. Алганын ушактарды угуп алып тарынган деле болбойт. Ошондой туура эмес маалыматтарды көрбөй туруп айткандарга суранч, андай маалыматтарды айтпаңыздар. Мен көргөн нерсеми айта аламын. Себеби далилим бар. Мына кечеги рейсте Чүй коомунун жетекчиси, Кара Суу коомунун жетекчиси, Ак Суу коомунун жетекчиси жүрдү, Ысык көл коомунун жетекчиси жетпегендерге 1000 сом, 2000 рубльдан кошуп берип, МВДнын өкүлчүлүгүнүн жетекчиси жүрдү, Жаанбаев Нурдан, Аскат Алиев жүрдү. Ошолор мекендештер жетпегенде 1-2 миңден берип атты. Жетпей ошон берип атканды көрдүм, анан алып атканды көрө элекмин. Кудайдын алдында дагы ак нерсени сүйлөдү. Эртең ар бир сүйлөгөн сөзүбүзгө жооп беребиз, аткарган ишибизге дагы жооп беребиз. Биз мамлекеттик кызматчылар кылган ишибиздин отчетун беребиз өкмөткө, сүйлөгөн сөзүбүздүн отчетун беребиз. Анан элден суранып кетет элек, ушундай так эмес маалыматтарга таянбаңыздар. Андай ишке биринчиден элчи өзү жол бербейт, комиссия да жол бербейт. Анда эч кандай акча берип учуп атыптыр деген нерселер туура эмес. Мындай нерсени таркатпаңыздар. Эгерде кимде-ким ошондой нерселерди көргүсү келген болсо, учуп аткан учактардын рейстери азыр бүт соцсеттерде чыгып атат. Келип өзүнүн көздөрү менен көрүшсүн, кандай акыбалдагы адамдар учуп атканын. Мына будан мурдагы рейсте бири экөө баягы айтылбайды Калескадагы адамдарды алып келип алган экен. Туура оорукчандар көп экен. Ошол кишини биз хостелге жайгаштырып, мына кечеги 14-үндө прямой эфирде чыгардык. Ошол Калескадагы адам учуп кеткен. Баарын эле келип алып догрунуп жүрүштү эмес. Туура түшүн, бири-бирибизди туура түшүнүштү. Учактын саны аз. Bir nedelede Bişkek'e 400, Oşko 300 olsa 700 gana adam getiriyor atabız. Bir nedelede bul daha jakşı olup kanda. Az hem özümüz görüyoruz gününe 500'den 600'den adam gelip varacağız da. Bir nedelede 2-3 milyon adam bizim düzey spizakla koşulup getiriyor. Bu ayavay dikkatlik menen tekşerilip kana getiriyor da. Bu yerde aldır birinin tuğanı, birinin tanışı degen nerseden alısı olak boluş gerek. Prosto anda uşaklar köp. Men gözüm, eğer oşantip işenbegen adam bolsa mına tüz efirde bugünkü tünkü reiske gelinizler, men oşol jerde bolom, gözme göz oşol adamlarga körgözөмүн. Her bir bilettik kalasa tekşerilötsün. Her birinden uvaksız geçe surap alsın. Kim kanday ketти, kanday kategoriya adamları görüşkө gelip görse boladi. Мына урматтуу мекендештер, бизде түз эфирде конокто Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик миграция кызматынын Россия Федерациясындагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Бейшенов Майрамбек Мырзабекович, ошондой эле ушул миграция кызматынын өкүлчүлүгүнүн кызматкери Абдыразаков Доорбек Усенович конокто болууда. Биз эфирибизди жыйынтыктай турган мезгилдер аз калды. Урматтуу мекендештер, сиздерден келген суроолор абдан көп. Чындыгында жеке өздөрүнүн телефондоруна кайрылып атканыңыздарды да билебиз. Бирок түз эфирден пайдаланып бизге дагы кайрылып атканыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Биз бул жерде бир-экөө жазгандарын окуйун дагы, анан сиздерге бир эркин микрофон берейин. Себеби сиздердин бүгүн аэропортко бара турганыңыздарды билебиз. Убактыбызды туура пайдаланып. Мыктар Жантөреев деген биздин агабыз бар. Россия Федерациясындагы Кыргыз Республикасынын миграция кызматынын эл менен жакшы эле иштеп келе жатышат дейт. Миграция кызматы дегенде Доорбек мырзаны жакшы билебиз. Дагы да эл менен жакын болсо андан да жакшы болот деп сизге калып тилек жазып. Токтокан Эсенова деген эжекебиз жазып атат. Кам көрүү кыз келиндер кеңешинин төрайымы. Дегеле качан жол ачылат экен? Элдер кыйналып бүттүгө, иши жок, элчиликке кат жазганы менен толук жок. Ал үчүн эртеден кечке очередке турмай деп жазыптыр. Мен дагы бир астында экөөнү окуйун дагы, анан сиздерге эки
Эркин микрофон берейин. Актагандай эле болуп жатат. Екатеринбургдун консулу жакшы иштебей жатат. Чалса трубканы алышпайт. Парманбай Саматов Супара каналына ыраазычылык деп. Ыраазычылык билдиребиз. Негизи эле бүгүнкү биздин конокторубуз Майрамбек мырза, Тоорбек мырза, сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге эркин микрофон, элге айтчу сөзүңүздөрдү, ошо учурдагы жаңылыктар, миграция кызматына тиешелүү, миграциялык абалга тиешелүү маанилүү жаңылыктар болсо айтып өтүңүздөр дагы. Анан сиздерге ушул эркин микрофон берейин. Рахмат. Моундай эфирлер боюнча айтып кетиш келип атат. Биринчи биз ошондой максаттабыз да, бир көбүрөөк маалыматты, көбүрөөк мекендештер бизди уксун деп, ошо биринчи сизден баштадык. Сизге сунуш менен киргенбиз. Моундай эфирди бизге өчтүп кетсек жакшы болот эле. Мен ойлоп атам, азыркы убакта ушул эң негизги жакшы болуп турган нерсе бул деп, баягы элдерге чыгып, элдерге түшүндүрүп берип, маалымат көбүрөөк берсе жакшы болот эле деп ойлойм. Азыркы убакта башка да каналдарга, башка радиомдерге да буюрса биз чыга тургандай ушундай пландарыбыз көп. Анан дагы бир нерсени айтып кетиш керек болуп атат. Боя азыркы убакта могу карантин убагында, карантин бүттү, бирок баягы коронавирустун убагында ар кандай маселелер көп чыгып атат. Эң негизги маселе бул, мен мекендештерге айтып кеттим эле, эң негизги маселе бул дачылыкта болуу, аман эсен болуу, баягы максатка жетелик. Бирок баягы биздин проблемалар көп болуп атат. Любой проблемага биздин миграциянын өкүлчүлүгү даярбыз. Любой вакытта, любой күнү түнү болсо дагы биз аракет кылабыз жардамга бериш үчүн. Анан баягы авиа каттам болуу же биздин негизги биздин багыттар боюнча да канча бизге кайрылып аткандарды айтып кетейин. Мына азыркы убакта, например, азыркы убакта биздин баягы эмгек акысы алынбай эмелер болгон үчүн где-то 16,5 миллион уже биз ошого жеттик. 16,5 миллион биз өндүрдүк. Баягы эмгек акысы албай калган мекендештер бизге кайрылып түшкөн, 1 миңден ашык кайрылып түшкөн. Азыркы убакта ошондой цифрабыз бар. Анан баягы мен экинчи багыт боюнча айтып кетпедим эле, вакансия боюнча, анан ишке орноштуруу боюнча азыркы убакта биз дагы 4000ге жакын вакансияны сунуштадык. Ошол 4000 ичинде канча вакансияны, где-то 2000 вакансия уже биздин жараныбыз орношуп иштеп башташты да. Ошол үчүн мен айтып кетет элем, дагы бир жолу айтып кетет элем. Биздин өкүлчүбүз как раз эмгек улуттар боюнча иштейт. Бирок башка да баягы башка суроолор болуп калса дагы биз ошого чечкенге аракет кылабыз, бирок баягы көмөк көрсөтүү кыла алабыз деп ойлойм да. Рахмат. Майрамбек мырза сөзүнө кошулуп, биз дагы мекендештерге чың ден соолук каалайлы. Ушундай мезгилде сабырдуулук менен бири-бирибизге колдон келишинче жардам берип, туура түшүнүк менен кабыл алып, бири-бирибизге жакындан жардам берели деген ниеттебиз. Миграция кызматынын өкүлчүлүгү эгерде ушундай сиздерде бир көйгөйлүү маселелер болсо, ишке орноштуруу боюнча, айлык акылар өнбөй калган болчу, биздин адреске кайрылсаңыздар болот. Полянка метросу, Малая Полянка көчөсү, 12А үй номери. Байланыш телефондор 8495 780 74 12 74 13 74 10 ушул байланыштуу телефондор аркылуу жана биздин Facebook баракчабызда представительство госслужбы миграции деп атайм, Россияда болгон үчүн орусча ачып койгонбуз. Ошол жактарга кирсе так маалыматтар, ошол жерде вакансиялар көргөзүлгөн, иш орундарын таап, ошол жака ишке орноштуруу боюнча атайын маалыматтарды жайгаштырып койгонбуз. Ошол жактардан кабар алып байланышса болот. Баарыңыздарга аманчылык. Ушул мына карантин мезгилинде биринчи болуп ошо Супар радиосу аркылуу сиздер аркылуу маалымат берип атабыз. Ушундай мүмкүнчүлүктү түзүп берген сиздерге, ишиңиздерге ийгилик. Элдин кызматында болуп, көптөгөн окурмандарыңар көбөйүп, чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Эли журтубуз аман болсун. Биздин мекендештер жаман оорудан алыс болуп,
эсен аман Кыргызстанга кайтып барып тууган уруктардын алдына жетишке Алла Таалам, Кудай Таалам насип этсин. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Дайыма Кудай буюрса сиздер менен тыгыз байланышта болуп, мүмкүнчүлүк болсо тез эл менен байланышта болуп, маалымат берип турганга миграция кызматынын өкүлчүлүгү дайыма даяр. Рахмат, убакыт бөлүп бериңиздерге. Рахмат, студиябызга дагы жолугуп куш келипсиздер. Урматтуу мекендештер, мына сиздер менен 1 саат дедик эле, 1 саат эмес, мына сиздерден келген суроолор, сунуштардан, каалоо тилектерден улам биздин эфирибиз 1,5 саатка созулуп кетти. Албетте бул сиздер үчүн түзүлгөн эфир болуп аткан үчүн албетте сиздердин суроолоруңуздарды жеткиргенге аракет кылдык. Эгерде ошол сиздер кайрылган суроолорду миграция өкүлчүлүгүнүн бүгүнкү биздин конокторубузга тиешеси болсо, сиздердин контакттарыңыздарды мен бүгүнкү биздин конокторубузга берем. Албетте дагы да болсо байланышта болуп, маселеңиздерди чечкенге аракет кылсаңыздар болот. Супара каналы, Супара онлайн радиосу ар дайым сиздердин кызматыңыздарда. Урматтуу мекендештер, корубаңыздар. Албетте карантиндеги жанагы дистанцияны сактап, масканы, перчатканы, санитардык эрежелерди, жеке гигиенаны сактап жүрсөңүздөр, албетте иммунитетти көтөрө турган, витамин боло турган тамак аштарды жегенге, мөмө жемиштерди жегенге аракет кылыңыздар. Маанайды чөктүрбөй көтөрүп жүрүңүздөр. Албетте маанай көтөрүлгөндө иммунитет дагы жогору болот деп айта кете алам. Оорубаңыздар, ден соолукта болуңуздар. Эфир аркылуу кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Бүгүн Супара каналында онлайн радиодо мен Мадина Саттар болдум. Эфир аркылуу жолугушканга чейин саламатта туруңуздар.